Assalamu alaikum. Кандайсыздар, урматтуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн Бишкек шаарынын ылдыйкы Объездной көчөсүнө жакынкы жердеги биримдик кут конушунан сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтөбүз. Бул өтө срочно сатылат экен, себеби баланын ден соолугуна байланыштуу операцияга акча керек, ошон үчүн срочно сатууга коюп атабыз дейт. Дарегини мен түшүндүрүп кетейин. Бул көчө Быстроток тагыраагы Бишкек шаарындагы Чолпонатинка көчөсүнүн Лебединовкадан ылдыйкы тарабы уландысы болуп калат экен. Село-Востоктон өткөндөн кийин Объездной көчөсүнө жетпей оң тараптагы биримдик кут конушу. Ушул жердеги мына жолдун боюндагы биринчи линиядагы мына тыпыйган сонун үй сатууга коюлуп атат. Мындан ылдый түшсөңүздөр, биримдик кут конушу бүткөндөн кийин ал жерде логистика борбор салынып атат. Анан ылдый Объездной көчөсү болуп калат. Билесиздер, мына түндүк түштүк жолу бул жагынан курулуп ачылганы калды. Буюрса, бул жерде базар, Мадина базарлары ушул тарапка жайгашмакчы. Андыктан келечеги кенен болгон конуштан үй алгыңыздар келсе, анда ушул чыгарылышты аягына чейин бул эгерде бизге акча зарыл эмес болгондо сатпайт элек, ден соолукка байланыштуу сатып атат элек дедиле. Ошону сиздерге буюрса үйдү толугу менен көрсөтөбүз. Аягына чейин көрүп туруңуздар. Туугандар, үйдүн жанына келип калдым. Бул жерде үйдүн ээси менен чогуу маалыматтарды эжеден сурайлы. Саламатсызбы, эжеке, кандайсыз? Саламатсыздар. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Бул үйдү эмнеге сатууга коюп атасыз? Бул үйдө шартка байланыштуу ушул кичинекей кызым ооруп калганга байланыштуу эле сатып атабыз. Бул үйдү сатыш керек болуп калды ошон үчүн, Кудайым шифасын берсин, эң негизгиси. Дартты берген Кудайым шифасын дагы чогуу берет демекчи. Кудайым шифасын берсин. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер да шифа тилеп кетиңиздер. Деги ооруп жаткан бардык мусулман бир туугандарыбызга Кудайым өзү шифасын берсин. Мен эми эжеке адаттагыдай үйдүн узун туурасыны, участоктарыны бир сыйра сурап берейин. Себеби алуучу адамдарга маалыматтарды толугураак жеткирсек жакшыраак болот. Бул үйдү качан салгансыздар же качан алгансыздар? Бул үйдү 2 жыл мурун даяр алганбыз. Короз жайынын баары салынган, терезе эшиктердин баары салынган болчу. Биз только ичин жасап алдык. Жалпы участогуңуз канча сотка чыгат? 10го 11. Участоктун өзү? Өзү 4төн кичине ачыгыраак. 4 соткадан ачыгыраак, Үйүңүз 10го 11 экен, Жакыныраак бара берели. Көрүп турганыңыздардай, мына заборго жетпей, көчөдөн бир топ алыс, 20 метрдей бар болуш керек. Бул жерде мына көрүп турганыңыздардай биринчи линия болгондуктан, мындай кафе, магазин, дүкөн, хозмак, бирдекелерди ачса эң ыңгайлуу болот деп баарыңыздар билесиздер. Эми кире берели, киргениңиздерде байкап турганыңыздардай брусчаткалардагы таш өңдүү евро брусчаткаларды салып коюптур. Мынакей, үйгө киргениңиздерде оң тарапта дарбаза, бул жагында болсо машина кирет, үстүнө навеске орун калган экен. Ал эми үйгө киргениңиздерде сол тарапта хозпостройкаларга, кошумча курулуштарга бул жакта орун ташталган экен. Узундугу бир 7-8-9 метрдей чыгат, туурасы бир 4-5 метрдей очок, 3 очок, же болбосо летний кухня салганга болот экен. Үйдү байкап турганыңыздардай 3 эркер экен. Биринчиси бул эркер, экинчиси, үчүнчүсү наркы оң жак тарабында, тагыраагы түштүк тарабында болуп калат. Бул үй өзү негизи мына батышты карап турат экен. Нар жагы болсо чыгыш тарап болот. Үйдү көрүп турасыздарбы? Үстү дагы мансартка ылайыкташтырылып, үстү канча бөлмө дедиңиз эжеке? 3 бөлмө болот. 3 бөлмөгө ылайыкташтырылган, Бирок бүткөн эмес үстү. Ооба. Шартка байланыштуу жаап койгонбуз аны. Жаап койгонсуздар, Үйдүн ичин көрсөтүп чыгарайлы, эжеке. Жүрүңүз. Терезелеринде байкап турасыздарбы? Мындай күн тие турган тарабы бир аз караңгылаткан, анан пластик шоколадный терезелери коюлуптур. Бурун эшик экен, мынакей. Эшиктин да сапаты жакшы. Жанакындай жеңил эшик эмес, оор, жакшы эшикти салган экен. Мынакей, үйдүн ичине кире бериште оң тарапта гардероб, кийим чечме, бут коймо, ошондой шкафтарды коюп коюптур. Сол тарабында бул жеринде паровое отопление. Демек, бир эшик, 2 эшик, жалпы канча бөлмө эжеке? 5. 5 бөлмө. Бир четтен көрсөтө берели анда, бул жагынан, Бул кандай бөлмө болду эми? Бияк гостиный болуп калат. Гостиный бөлмө. Биринчи жанакы эркер тарабы ушул болуп калат экен, мынакей. Үйдүн ремонтторун байкап турасыздарбы? Канча жыл болду эже ремонт болгонуна? Ровно 1 жыл болду. 1 жыл болуп калды, Мына ремонттору азырга чейин жакшы эле, абалдары полдору ламинат болуптур.
обойлору мындай чоң гүл менен, однотонный гүл менен салынган. Бул жагында телевизор, Wi-Fi кирген? Ооба, кирген. Wi-Fi кирген. Өзүбүзчө эле киргизип алганбыз. Жакшы. Паровой отоплениялар бар экен. Үйдүн ичи мындай жылуу болуп турат. Жакшы экен. Демек, бул биринчи бөлмөсү. Бунун тушундагы бөлмө, экинчи эркер тарабы бул жагы кухня болуп калат экен, Ооба, бияк кухня. Мынакей. Кухонный гарнитурлардагы сонун кылып апа-пакайынан жасатып койгон экен. Ысык суу чыгат эжеке, Жок, азыр ысык суу кое элек шартыбызга байланыштуу, бирок чыгарса болот. Аристон ордулар бар да. Ооба, ордо калтырылган. Бул жагында чай иче турган кухнясы экен. Күнбатыш тарабындагы чоң терезеси, бул жакта да бир телевизор бар экен. Жакшы экен, мындай бөлмөлөр аябай кенен калтырылган экен, Бул наркы биринчи гостиный дегениңизден дагы бир аз чоңураак, узун турасы бир 5ке 3,5 чыгып кала турган бөлмө экен. Жалпы 11ге 10 дедиңиз, Ооба. Мындай доборлорду дагы жасап, обналичниктер менен ичтерине чейин монтип жасап бүтүрүлүптүр. Жакшы. Эми чынында баягы ремонтторунда өзүңүздөр үчүн жасаган экенсиздер да? Ооба, өзүбүз үчүн жашайбыз деп эле. Жасаганбыз. Так, бул жагында дагы бир бөлмө бар экен. Бул зал. чоң бөлмө экен, Зал коноктордун бөлмөсү окшойт. Охо, мына караңыздар. Бурчунда эркер дагы бар экен. Демек, стулдарды мындайынан койсо деле, узунунан койсо деле боло берет экен, бул жерге. Ооба. Аябай сонун салынган экен. Мынакей, бул эркер тарабы, түштүк тарабы болуп калат. Мына күн чыгыш тарабы. Демек, үй төрүнө салынгандыктан артынан 1 метрдей эле орун калтырылыптыр. Өтө жакшы. Бул үйдүн узун туурасы бир 7,5га туурасы бир 4дөй болуп калат экен, 4 метрдей чыгып калат. Жакшы. Ремонттору сонун, жакшы жасалыптыр. Так, бул эми кухня менен кошо 3-чү бөлмө болсо, бул жагында 4-чү бөлмө экен, Мынакей, 4-чү бөлмө. Бул кандай бөлмө жеке? Бул балдардын бөлмөсү, детский. Жаш балдардын бөлмөсү, детский бөлмө. Узун турасы бир 4кө 3 чыга тургандай бөлмө экен. Потолоктору түз болуптур бунуку, гипсокартондон. Бүт терезелери, подоконниктери сиздердики эме болуптур, шоколадный пластиктен жасалыптыр, Балдардын жактырганы боюнча ушул азыркы эмеге ылайыкташтырып. Жакшы экен. Сон, эми жеке мен эмени сурап коеюн. Баасын канча сурап атасыз? Баасын 66 деп атабыз, анан алышуулар болсо дагы сүйлөшөбүз. 66 000 доллар. Мисалы, бир мындай дагы варианттар болуп калат эжеке. Мисалы, бир жер менен үстүнө акча кошуп берелиби же машина менен үстүнө акча кошуп берелиби деген варианттар болуп калса, жарым жартылай же төлкө эле наличка эле караштырасыздарбы? Ошо наличка эле алсакпы деп ойлоп атканбыз, анткени кызым, кичинекей кызымдан ооруп калганына байланыштуу. Мынакей, бул жагы болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү экен. Спальный бөлмө. Бөлмөлөр аябай жылуу. Отту көмүр жагасыздарбы эжеке? Көмүр жагабыз. Көмүр жагасыздар, Так, демек 5 бөлмө болду. Мына спальныйдын маңдайында 2 эшик. Бул баягы этажкада квартираларда эле сонун кылып жасап койгон экенсиздер да. Бул жагы болсо душевой экен, Стоячий душ. Кир машина турат экен бул жерде. Жакшы, мындай бөлөк жасап коесуздар. Бул жагында раковина. Эми 2 эшиктен бош эмес болсо, бети колду бул жерде деле жууп алса болот экен. Бул жагында болсо даратканасы экен, мынакей. Кафелдерди, сонун кафелдерди коюп, бүт ремонттору деле жаңы эле экен эжеке, Анан эмечи, канализация маселеси кандай бул жерде? Пока канализация керек, баягы өзүбүз Септик боюнча. Септик эле кылып алганбыз. Септик боюнча, Демек, бир зал, бир кухня, чоң коноктордун бөлмөсү, жаш балдардын уктоочу бөлмөсү, андан кийин бир ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, санузел болуп, ушул үй толукталды. Топкасы каягында эжеке? Үйдүн ар жак капталында болуп калат. Подвалындабы? Подвалда. Жакшы, мына үйдөн чыккандагы атмосфераны көрүп турасыздарбы? Бир машина же болбосо бир аз могу жерге брусчатка уласаңыздар, 2 унаа бата тургандай эле орундук бар экен. Бул жагында болсо кааласаңыздар очок салып алсаңыздар да болот экен. Арчалар тийип коюптур, брусчаткалар коюлган, эң негизгиси. Сонун брусчаткаларды орноштуруптур. Биз эми подвалдан сиздерге топканы көрсөтөлү, от жага турган жерди. Андан кийин буюрса жыйынтыктайбыз. Бул мына коңшу тарабы болсо, кошуна тараптарында 1 метрдей орун калган, артында деле 1 метрдей орун калыптыр. Негизи фундаментинде байкап турасыздарбы, мынакей. Жердин астына киргени бир 70 сантиметрдей, жердин бетине да 1 метрден ашыгыраак кирип, мындай үй бийик салынган. Сырты болсо мындай текстура сонун кылып жасап коюптур. Биз эми подвалында болсо топкасын да көрсөтөлү, мынакей. Бул эжеке көмүр эле жагасыздар,
ооба көмүр эле жагабыз. Электричествого улган эмессиздер. Электричество кылса деле болот, бирок биз көмүр эле кылып жагып атабыз, көмүр менен. Бул жерде бир кыштадыңыздарбы? Ооба, бир кыш кыштадык. Кандай көмүр жеткен эми мисалы? Кенен кесири 3 тонна кетет жылуу. Кышкыга жетет, Баягы мындай тартынбай жакшы жаккандагысы, Жакшы экен. Бул жер топко аябай экенен экен, көмүрү, отуну бар эле бул жерге баткырып алса деле болот экен. Бул жагында бир терезе менен бир эшикке орун калтырып коюптур. Жакшы экен. Подвалда эле баш тийбейт. Бир 2 метрден бир аз ашыгыраак, бир 2-10 чыгып калат. Сонун кылып жасап коюптур. Негизи баасын уктуңуздар. $66,000 срочный операция үчүн акча керек делингендиктен ошон үчүн сатылып атыптыр. Болбосо межеке мындай жакшы ниетте алып, салып, мындай жашап аткан экенсиздер, Ооба. Сонун. Мына үйдүн бул тарабында эмне бар эжеке? Аягы деле боштондукпу? Бош эле. Демек, үйдөн башка пока кошумча курулуш жок экен, Бул жагында деле бирок мындай орун кенен эле экен мынакей. Көрүп турасыздарбы? Бир аралыгы бир 3 метрден ашыгыраак орундук бар экен. Деги мисалы гараж кылам десеңиздер, бул жерден түз эле машина менен, бул жерге навес кылып койсоңуздар, гараж кылып, машина токтотсо деле болот экен бул жагына. Туурабы эжеке? Ооба. Не дедиңиз? Үстүндө болсо, мансардкадагы 3 бөлмө болсо, демек, мындай аябай чоң үй да. Ичин көрдүңүздөр, 5 бөлмө, үстүндөгү 3 бөлмө менен жалпы 8 бөлмөлүү ушул үй сатылат. Сырттары гран болуп жасалган экен. Бүт эле бурчтарын байкап турасыздарбы? Эркери кылып, бөлөкчө дизайн менен жасалган. Анан суу свет маселеси кандай эжеке бул жерде? Суу азыр данный время жердин алдынан алып атабыз. Атак мындай труба менен келип атат суу. Суу келип атат. Уже жакындап калды. Газ да келет дейби? Газ эми планда бар экен, бирок 1-2 жылдын ичинде келип калат дейт. 1-2 жылдын ичинде келип калат. Свет бар. Бул жагы кирет, Бул азыр эми кайсы районго карап калат эжеке? Лебединовка. Лебединовка айыл өкмөтүнө карап калат, Жакшы экен. Баасыны айттык сиздерге, $66,000 алмашуу жолу жок, наличкага сатабыз дейт. Үйдүн үстү крышасы боюнча айтып коеюн. Мына фронтондор жабылыптыр. Мына бурчунда сайдингтер да жабылган. Суу түтүкчөлөр дагы бүт уланыптыр. Кар тормуздары коюлган. Негизи үйдүн өзүнүн ичи сыртынан ремонту деле калбаптыр. Болгону сыртына кошумча курулуш салсаңыздар, бул жерге бир навес менен, кааласаңыздар сыртка магазин салып алсаңыздар, бул жерде кошумча киреше таба турган бизнести дагы ачып койсоңуздар болот экен. Жакшы экен эжеке. Буюрса, кызыңызга Кудайым тезинен шыпасын берсин, эч ким оорубасын. Оорунун кадырын ооруган адам билет. Ошондуктан Кудайым сиздерге шыпасын берип, толугу менен айып кетиңиздер. Үйүңүздөр жакшы сатылып кетсин. Ким алса да үй жакшы агордо, жакшы үй болуп, агордо болуп берсин. Насип кылсын. Рахмат, айтканыңыз келсин. Саламатта туруңуздар туугандар.